Биз азыр Токмок шаарындагы Адият Байкенин балык чарбасына келдик. Бул жерден биз сиздерге балыктар кандай жолдор менен багылып чоңоет, ошол тууралуу толугураак айтып беребиз. Бизден алыстабаңыздар. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Менин атым Адият. Ушул балык чарбабызга куш келипсиңер. Бул биздин балык чарбабыздын азыр эң башкы этабындагы жерде турасыңар. Биз деген икраларды Европадан алып келебиз. Франция, Дания, Италия өлкөлөрүнөн. Азыркы убакта Даниядан келген икралар. Бул жерде эч кандай икра көрүнбөйт. Аларды кайсыл жактарга сактайсыздар? Икра бизде инкубатордон башталат алгачкысы. Инкубатордон сактап, өстүрүп, андан кийин бул жака алып келип салабыз. Малек болуп уже чыккандан кийин. Ошол майда икраларды көрүп келбейбизби жүрүңүз? Жүрүңүз, көргөзөйүн. Мына ушул жер биздин инкубатор. Адегенде биринчи икра келери менен икраны бул инкубатордун ящиктердин ичине салабыз, бокстордун ичине. Бул деген бокстордун ичинде мондай чейкалар болот, тарелкалар. Икра келери менен температуранын калыбына келтирип, суунун температурасын анан бияка салабыз. Бул деген мисалы 10 январда салынган икралар. Салынары менен бир убакыт өткөндөн кийин икра жарылып, ичинен балыктар ушинтип чыга баштайт. Анан бунун үстүндө калкып турган икра балык болору менен икра сужаться этип ылдый түшөт тарелканын ичине. Бардыгы түшүп бүткөндөн кийин, түйүндө тетинтип уже малек болоюн деп чыгып калат. Малек болуп ичине сүзүп баштагандан кийин буларды алып туруп бул ящиктерге салабыз. Айтсаңыз, бул икралар канча күндө балыкка айланат жана бул инкубатор канча градуста болуш керек? Бул икраны салгандан кийин бул бир аз чоңоет. Чоңойгондон кийин бул ящиктерге салабыз. Бул жерден деген балыктарды кичине жемге көндүрүп, ичине бир аз чоңойтобуз дагы. Дароо эле кальцийлорго өткөрөбүз. Анан бул балык 1 грамм болгуча 2,5 ай өтөт. 2,5 айдын ичинде өлгөндөрү болот, ичине ооругандары болот. Ошентип аягы акыры ошол 1 грамм кылып кальцийго салабыз. Суунун температурасы боюнча бул балыктар деген азыркы биздин суунун температурабыз 9,5 градус, 9,5 градус. Бул эң ыңгайлуу температура болуп эсептелет балыкка. Малектор ичиндеги инкубатордун ичиндеги малектор 8,5-9 градустагы сууда турат. Бул деген эң ыңгайлуу температура болуп эсептелет. Бул жактан икралар чыгып суга салынды балык болуп, анан аркы жакта турган кичинекей бассейндерге салынып чоңойтулду. Андан кийин балыкты кайсыл жака алып барып дагы чоңойтосуздар? Андан кийин биздин атайын бассейндер бар, 1 граммдык балыктарга ыңгайлашкан. Алар деген куршураак бассейндер болуп келет, чоң эмес. Суусу биздики жалаң скважина жерден чыккан суулар. Ошол сууларга бассейндерге таштайбыз дагы. Андан 10 грамм, 20 грамм болору менен чоңураак бассейндерге которобуз. Сизге ошол бассейндерди көргөзүп келейин. Айтсаңыз, ушул балык чарбасын баштап жатканда алгачкы учурларда кандай кыйынчылыктар болду? Эмнеден баштадыңыз? Эми бул балыкты мен кокустуктан көрүп калдым, бир тааныш кишилердин чарбасына барып. Анан бул биринчиден мага абдан жакты. Жай айы болчу. Ушул балык чарбаны келип көрүп, бассейндерди, балыктарды көрүп, өзүм абдан бир эс алдым. Жарым сааттай ушул тургам бассейн боюнда. Анан ошондо өзүмө ой келди. Ушу мен деле бир балык чарба ачып көрбөйүнбү? Эс алуу экен да бул. Эртең менен түшкө чейин жумуштарымды бүтүрүп түштө бияка келип балык чарбамды карасам болот экен деп ошентип баштап алгам. Мен деген позитив менен баштагам. Буюрса бардыгы жакшы болуп кетти, башынан баштап эле. Арасында кыйынчылыктар болду, балык өлөт экен, ооруйт экен, базы түшүп кетет экен.
көп кыйынчылыктар болду, бирок ага карабастан иштеп баштадык. Биринчи эле дароо эле ушул жакта бассейндерге балык салып иштетип баштагам. Биякта биздики 40тан ашыгыраак бассейндер бар. Анан мына биринчи бассейндерим ушулар болуп, нары жакта дагы бассейндер бар. Ошол жерден баштап эметкем. Анан балык өзү менен өзү көбөйөт экен. Айтып калдыңыз да, икраларды Европадан алып келебиз депчи. Алып келгенде дагы кандайдыр бир кыйынчылыктар болсо керек да. Жок, икраны деген Европадан атайын фирмалар бар. Ошолор алып келип берет. Биз биякта болгону гана тосуп алып, акчасын төлөп, бияка инкубаторлорго салабыз. Анан ошо менен өстүрөбүз. Балык өлөт. Тем более икра кезинде, малек кезинде көп өлөт. Анан жумуш башында ойлогом, оңой эле деп ойлогом. Жок, бул өтө кыйын экен. Ошо күнү түнү ушул жерде туугандарым келип, досторум келип жардам берип, тазалап, икраларды ошентип турчу. Бияка башында деген 1,2 миллион икра салгам. Анан жакшы эле чыкты, жакшы эле чыгып, малек кезинде 1 грамм кезинде сатылат, 10 грамм кезинде ушул сатыла берет. Аягында анан өзүм баягы алып калам. Икраны өстүрүп атканда ата-энем, туугандарым, келинчегим, бүт туугандарым келип жардам берип жүрүштү. Анан ушул жака түнөп жатып калган учурлар болуп атты. Анан менин ата-энем ар дайым мени колдоп турган кишилер, туура сөзүн айтып, акылын айтып, кеп кеңешин айтып турат. Ошол учурда апам ар дайым телефон чалып, миллион балдарың кандай жүрөт деп сурап калчу. Өлбөйт абы, жакшы элеби деп. Апаңыз миллион балдарың кандай жүрөт дегенге караганда балаңыздай эле карасаңыз керек. Туура, эми бул ар бирөөсүн бирден дебей эле коеюн, бирок икранын бардыгын эле ушул карап чыктык. Башынан баштап келинчегим болуп, биякта ошол инкубатордон баштап эле бүт карап жүрдүк. Өтө кыйын, өтө оор. Бул малдай эмес. Ооруганын билип баягы эмете албайбыз. Бул балыктарды бир экспортко чыгарганда канча тоннадан ашык чыгарасыздар? Жана булардын эң чоң балыктын салмагы канча жана эң кичинеси канча болот? Экспортко чыгарганда балыктын салмагы алардын талабынан жараша. Кээ бирлери айтат 1,5 килограмм, кээбирлери 2 килограмм деп талап кылат. 4 килограммга чейин болот. Ошол салмакты жиберебиз. Эми биздин Кыргызстанда балык жылына 10.000 тонна, 20.000 тонна божомолдоп чыгарылат. Ал эми Россияга деген жылына 80.000 тонна керек талап кылат аларчы. 80 тоннадан жогору. Биз ага азырынча жооп бере албай атабыз. Өзбекстан элинин населениясы 40 миллион эл. Алар да көп талап кылат. Биз иштешибиз гана керек да. Мен азыр айтат элем, ушу көп кишилерге мүмкүнчүлүк болсо балык чарбанында иштеткиле. Балыкты жакшы таза өстүрүп, сапаттуу өстүрсө балык баа. Бул бизнес жакшы, өзүнүн кыйынчылыктары да бар, бирок дароо алдын ала баягы адистер менен сүйлөшүп иш кылса жакшы болот. Анан Өзбекстанга мисалы бул балыкты абдан жакшы көрөт экен биздин форельди. Аларда көбүнчө сом, сазандар болот. Биздин балыкты форельди муну хан балык деп жешеткен. Эти кызыл, даамдуу деп. Аларда кымбат бул балык. Ошондуктан биз деген уже Өзбекстанга жибергенден кийин демек башка өлкөлөргө дагы жибере алат экенбиз да. Бир гана соода эмес, биз чарбачылыкты дагы жакшы өздөштүрүп баштадык. Мисалы мурда ЕС өлкөлөрү боюнча гана балыкты ташысак, азыр ВТО организацияларына ташып баштадык. Ошо Өзбекстанда айтып кеттим. Башка өлкөлөргө да жол ачылып жатат, буюрса. Анан эми бар кыйынчылыктар. Бюрократия боюнча көп ушундай эмелер болот, бирок азыр жоюла баштады алардын бардыгычы. Бизге азыр мына Бактыергешович Төрөбаев
келип көп жеңилдеткендерди кылгантат, жеңилдетүүлөрдү. Буюрса ишибиз оңой болот деп ойлойм. Мындан ары алдыда биздин максаттарыбыз чоң. Биз деген бул балыктарды сатканда дагы ошончо миллиондогон долларларды биз Кыргызстанга алып келсек, ошол эле акчаларды биз деген ошол акчаларга нан алабыз, кийим кечек алабыз, үй бүлөбүздү багабыз, ошол акча бизде калып атат да. Бул балыктар ушундай салмакка келиш үчүн канча убакытты талап кылат? Жанагы силер көрүп кеткен инкубатордон баштап 1 граммга чейин 2,5 ай дедим мен. 2,5 айдан кийин 1 грамм болот. 1 граммдан ушул салмакка жетиш үчүн балыкка 9-10 ай керек. Бул азыр балыктын салмагы биякта 800-900 грамм. Ал эми 2 граммга жетиш үчүн 1,5 жылдан ашыгыраак керек да. Бул балыктардын тамак ашын кайсыл жактан алып келесиздер? Кыргызстанданбы же чет жактанбы? Бул балыктарга деген биз кормду Италиядан алып келебиз. Бул балыктардын жеми Европадан келет, Россиядан, Турциядан, Ирандан келет. Биздин кыргызстандыктагы жемдери бар, бирок балыктын сапаттуу болуш үчүн биз деген атайын Италиядагы кормду алабыз. Veronese абдан жакшы корм. Биздин Кыргызстандын да кормдору бар. Алар деле жакшы, бирок мурдага караганда жакшыраак болуп баштады. Эми баары бир баягы Европанын эмесине, технологиясына жете элек. Буюрса Кыргызстандыкы биздики Казакстан, Ирандыкынан да жакшы болот деп ойлойм. Кадрдан сырткарыда айтып калдыңыз, китепти көп окуйм деп. Анан ушул балыктын адамдын ден соолугуна тийгизген пайдалуулуктары жөнүндө дагы кененирээк билсеңиз керек. Балыктын адамдарга пайдалуу жагынан боюнча эми эгерде азыр карап келсек, көп эле ПП правильное питание деген өтө баштады. Ал рационунда жалаң эле ушу жашылча жемиш, анан балык болот. Балыктын эң пайдалуу жери бунда холестерин жок, углеводдор көп болбойт. Балыктын пайдалуу жерлери көп. Омега 3 витамин ушу балыкта болот. Эң эле пайдалуусу балык. Ушу болгону эле балыкты туура өстүрүлгөн жерден анан туура даярдоо ошол эле да. Ар бир жумуштун аркасында билинбеген менен бир топ кыйынчылыктар бар. Аны бизге азыр Адият мырза өзүнүн маегинде, чарбасында көргөзүп айтып берди. Ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз. Биз азыр кыштын чилдесинде балыктар кантип өндүрүлөт айтып бердик. Биз кайрадан бул жерге жазында кайтып келебиз.